Assalamu alaikum fermerler. Күз айы жақындап қалды. Сіздерге жаш қошқарларды көрсетіп беремін. Қызыққандар болса чаласыздар. Мен учурда Чүй облусунун Панфилов айылындамын. Бұл қара балта тарап болып қалады. Мынау стойкасы алдыңғы буттары бийик болуп, башка атка окшоп турган кочкор. Бұл граф. Графли кочкорду мен бир адашпасам 10 жолу көргөн болушум керек. Графтын тукуму өзү бели узун, стойкалары тик болот. Ушундай болот, А могу болсо кара кочкор блондин линия экен. Менимче блондиндин тукумунан караларды табыш өтө кыйын. Анткени кара кой чүйдө аз. Бирок мынагу блондиндин линиясына окшошпойт, потому что мына энеси өтө жиликтүү чоң кара кой болгон окшойт. Кыскасы бул уже блондин типажын бузуп тур, чоң кочкор экен. Энеси Вованычтын кызы, Вованыч да өзү рыжий кочкор. Демек, Вованыч да кара койго секирген болушу мүмкүн. Туугандар, кыскасы кара кочкор экен. Анда эмесе бааларга келейин, Баалары мынау блондин менен граф, эки тиш кочкорлор 70 000 сомдо. Мынау жаш кочкор, бул узун линия экен. Бирок бул дагы бир аз 3-4 айдан кийин мынауга окшош типаж болот. Анткени мойну узун, алдыңкы буттары бийик экен, мынау кочкордо окшошту. Кыскасы экөө окшош типаж болот 3-4 айдан кийин. Просто жашыраак экен. Ошол 50 000 сом туугандар, Параметрлерине келе турган болсок, тетиги жаш узун линиядагы жаш кочкор 50 000 сомдук. 87 деп айтты. Мына 92, мына 94 деп айтты туугандар. Кыскасы ушул жаш кочкорлор, кызыккандар болсо чалып сүйлөшүңүздөр. Баалар өтө жөнөкөй коюлду. Кыскасы ким алып коюн иштесе эч качан күйбөй турган баада. Мунун жүнүнү алып туруп, азыр сиздер сатып алсаңыздар, эттери өтө семиз эмес, ысыкта любой регионго барат, любой ысыкка чыдайт. Жүнүнү алып туруп, ушул боюнча да кошсоңуздар болот ысыкта, же болбосо семиртип туруп, күзгө чейин жакшылап карап, күздө дагы кошсоңуздар болот. Убакыт бар. Убакыттан дагы утасыздар, баадан дагы утасыздар. Чалып сүйлөшө бериңиздер. Эки чоң 70 000 сом, кичинекейи 50 000 сом. Кыскасы кара балта тарапта турат, ушул жактан келип көрүп, же болбосо телефондон саудалашсаңыздар болот.